лидерлик жебелчилик мына лидерлик сапаттарды ушундай лагерлерди ушундай семинар тренингтерди уюштуруп канча деген биздин кыздарыбыз өзүнүн өнүктүрүп мындай алдыга кадам таштап өзүнүн турмуш жолунда жаңы багыттарды ачып жаңы жол таап атканы бизди абдан кубандырат. Бизге чындыгында эле бул айтып кетпедиби Мырзабай Багышевич өз сөзүндө биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Мен айтып кетер элем абдан чоң салым кошуп жатасыздар. Бул ошондой эле региондор аралык ынтымак. Мына бул жерде болбосо бул кыздар бири-бириңерди кайдан тааныйт элеңер? Туурабы? Ушундай шарт түзүп берип атат. Ушул каникул учурунда өзүңөрдүн убактыңарды туура колдонуп, билим алып, бул жерде лидерлик сапаттарга ээ болуп жатасыздар. Бул башында мына кыздар федерациясы болуп башталды эле. Андан кийинки эле кыздарыбыз бой жетип, жетип, мына бүгүнкү күндө өзүнчө коомдор түзүлүп атат. Мына бирге аракеттен жана мен сиздерди социалдык баракчаларыңыздардан да дайыма карап турамын. Абдан чоң иштер аткарылып атат. Өткөндө Аксы жергесинде, сонун Сары Челекте болуп, ал жерден дагы биз аталар кыздарды колдойбуз, коомун түзүп алдык өзүнчө, ал дагы бир жетишкендик. Мунун баары тең бизде мына мен Мырзабай Багышевичтин эмгегин баса белгилеп айтып кетким келип атат. Бүгүнкү күндө биздин Ысык Ата районунда ушу Жапаркул Албаев орто мектебинде ушул жерде ушундай 4 күндүк семинар тренинг өтүп атканыңарга биз дагы абдан кубанычтабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Жаңы бул жерде биздин кесиптештер да отурат. Кечээ күнү эле бизде республикалык жылда көнүп калган август кеңешмеси, быйыл сентябрь кеңешмеси өттү. Ал жерде да жаңы окуу жылга карата бизге жаңы багыттар, жаңы тапшырмалар берилди. Буюрса мына окуу жылыбыз 15-нен баштап башталганы турат. Кесиптештер, сиздерди баарыңыздарды ошондой эле биздин кымбаттуу кыздар, окуучуларыбыз сиздерди жаңы окуу жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эң негизгиси ден соолук болсун. Ден соолукта бололук. Жаман оору илдеттен кутулалык. Кадимки режимде көнгөндөй эле биз мектеп партасына отуруп билимибизди алып уланталы деген тилекти айтып кетмекчимин. Кыздарга болсо сиздерди биз дайыма колдойбуз. Мырзабай агайдын аркасынан биз дагы баягы эми биздики өткөн семинарда айттым эле ал. Биз агайларыбыз да биздин милдетибиз да кыздарды колдоо, кыздарды эле эмес, деги эле бүт жалпы жаш жеткинчиктерге туура билим, туура тарбия, турмуш жолунда биздин ушу өлкөбүздүн келечегине бир салымын кошо турган инсандарды тарбиялоо биздин милдетибиз. Анан бул жерде ушу кыздар сиздерди биз дайыма ырдада айтып кетпедиби? Кыргыз кыздарын дайыма дактайлы, мактайлы, силерге ийгилик кыздар, баарыңыздарга.